Кытайдын логистикасынын центри, ал нерсенин Кыргызстанга кереги жок дейт. Мен позициямды айттым. Негизи канча жылдан бери какшап келатам. Айланайын. Бүгүн тойбогон курсагың эртең тоет. Бүгүн бүтүлбөгөн кийимиң эртең бүтүлөт. Мына ушулардан алыс жүр деп менин чоң атам айтчылар. Мага айтчыл эмес, сүйлөшүп отурганда айтышчы. Алар менен бирге болсоң, колуңда айбалтаң болсун дейт эле. Ким менен олтуруп тамак ичсең болот, бирок алар менен олтуруп ичкен тамагың харам деп айтат эле. Эми биз ошо логистикалык центрсиз жашап келген, ошолорго берип, силер Америкага барган кишилер барбы? Америка 400 миллионго жакын эли бар Америка. Чайна тааундарды жогото албай атат. Мен акыркы демим чыкканча логистикалык центрине дагы, Кыргызстанда алтындарды ошолорго каздырууга дагы, Кыргызстанда курулуштарды ошолорго жүргүзүүгө дагы акыркы демим чыкканча каршы болом мен. Макул болбойм мен. Алардын коркунучун биз сезбей атабыз, айланайындар. Биз бул жака келип алып, биз сезбей атасыздар ал жакта. Кандай коркунучтар турганын билбей атасыздар. Канчасы кыргыз жаранын паспортун алып алгандыгын билбейсиздер. Канчасы үйлөнүп алганын билбейсиздер. Мен өткөн жылы кайра айттым эле. Күйөө балдар 60 миң болуп кетиптир десем, тиги киши чыгып алып биз санадык 6 болот экен дейт. Муну мен айткан жокмун, өлкө башчысымын деген киши айтты. Силер ишенесиңерби 6 экенине? Кара суу базарына барып көрбөйсүздөрбү канча жүрөт? Дордойго барып көрбөйсүздөрбү? Мадинага барып көрбөйсүздөрбү канчасы жүрөт? Нарындын ар бир кокту колотуна алтын чыгат деген жерине баргыла, чатыр тигип алып ошол жакта жатышат. А бул жака келип алып биз көрбөсөм бир нерсе болсун дегендей болуп, ал чатак. Мен дагы бир жолу айтам мен. Мен балдардын келечегин ойлойм. Небере чеберелердин келечегин ойлойм. Чатак. Дүнүйө жүзү солкулдап атат алардан. Дүнүйө жүзү. Эгер Кытайдын карызын өз убагында төлөбөсөк, суверендүүлүктөн ажырашыбыз дегенди түшүндүрүп койсоңуз, ажырайбыз дегенди. Суверендүүлүк деген бул чүчкүргүң келгенде чүчкүрөсүн, бышкыргың келгенде бышкырасын, уйкуң келгенде уктайсың, тургуң келгенде турасың деген эгемен эл деген. Эгемен деген сөз өз өзүмө эгемин деген сөз. Суверендүү деген сөз. А эгер Кытайга көз каранды болуп эмес, башкага көз каранды болуп калсаң дагы, тур дегенде турасың, отур дегенде отурасың. Ушул эле айырмасы. А карыздан кутулбаса ушул коркунуч барбы дегенде, карыздан кутулпай туруп эле ушул коркунуч бар. Анын жолдору көп. Мисалы, Африкада көптөгөн өлкөлөрдүн акцияларын азыр Кытай сатып алган. Алмаз чыккан жерлерде, алтын чыккан жерлерде, темир чыккан жерлерде бүтүндөй акцияларын сатып алган. Африка өлкөлөрү коррупцияга белчесинен эмес, кекиртегине чейин баткан кыргыздарга окшойт. Ошолорду коррупция жолу менен сатып алып, аларды басып алган да жок. Жок. Эми чоң завод, фабрикалардын жетекчилерин кытайларды коюп койду. Ошол кытайлар кимди көрсөтсө, эли ошол кишини президент кылып коюп берет. А ошол киши, ошол заводдун директорлори эмне десе, ошол гана чечимди кабыл алат. Кукла да, куурчак болуп отуруп берет. Биздикилер деле ошондой болуп калды азыр. Биздин кызыкчылыкты мындай бир коргобойт, ошолордун кызыкчылыгын коргойт. Инвестор кетип калбаса экен деп корком дейт ата-ана. Кетмектен ары кетпей, биз кетире албай кыйналып атпайбызбы, туурабы? Ушулар кетип калбаса экен деп коркот экен. Ошондуктан өз киндигиңди өзүң кескен, өз түндүгүңдү өзүң көтөргөн эл болуш үчүн биз өзүбүз жоопкерчиликти сезишибиз керек. Атамбаев учурунда ушундай жолугушуулар болгон эмес дейт. Менден ашык жолугуштум деген киши болсо турсун алдына. Менден көп районду кыдырдым, менден көп Кыргызстанды кыдырдым, менден көп Россиядагы эл менен жолугуштум десе бирөө болсо турсун. Жок да. Анан өзүңүз келбей калсаңыз эле, өткөндө бирөө айтат да,
Bir жазуучу жөнүндө сүйлөп атсам, ошондой жазуучу барбы дейт. Дүйнөлүк классикада. Бар ошондой жазуучу десем, мен окуп атырмын, андай жок болсо керек дейт. Ошондой да. Азыркы бийликке эмнеге каршы чыгуудасыз? Билген кишиге алда сиз да Ош областынын лидерисиңер дейт. Мен Ош областынын лидери эмесмин. Мен бир айылдын кулуну эмесмин. Мына президенттик шайлоо болуп атканда дал ушундай суроону берди. Биздин айылдын кулуну да дейт. Айылыңдын кулуну болсо айылыңа алып барып байлап ал дедим мен. Чыгарба. Мен эл аралык деңгээлге кеткендеги кыргыздын жоргосун издеп атам дедим. Айылдын кулунун издеген жокмун мен. Улуттун жоргосун издеп атам мен. Мен областтык эмесмин, райондук эмесмин. Ошон үчүн биздин партия бүтүн Кыргызда. Коктук болот эмес. Азыркы бийликке эмнеге каршы чыгуудасыз дегенде, эгерде өткөндө айттым, азыркы бийликке сен макул болсоң деп Бишкектеги жыйында, мен макул эмесмин деген кыймылга оппозицияга чык, мен макулмун деп дедим. Мен макулмун биздин тоо таштарды жарганга. Мен макулмун ат башыны Кытайга бергенге. Мен макулмун балдарымды акча төлөп окутканга. Мен макулмун бирөө өлтүрүп кетсе кунун төлөп берсе соттолбогонго. Мен макулмун келиним төрөт үйүнө барып калса акча берип төрөткөнгө. Мен макулмун дарыгерге акча бермейинче дарылабай эле койсун десеңер, мен макулмун деген кыймылды түзгүлө дагы Мадумаровго оппозицияга чыккыла. Кандай дейсиңер? Мына эки сөздүн башын бириктире албаган депутаттар, эки сөздүн башын бириктире албаган өлкө башчың, эки сөздүн башын бириктире албаган өкмөтүң бизди, сизди канааттандырып атса, колдоп чыккыла, эч ким кой дебейт. Ушулар туура кылып атат дегиле. Мен макулмун сабатсыз болгонго дегиле. 300 000 кол топтолсо конституцияга негизинде мыйзам өзгөрөт дегенсиз. Тилекке каршы топтолбой калды. 6 миллион калктын ошончо кол топтолгон жок. Кантип кайсыл ишенич менен шайлоого барасыз дейт. Мына жердеги олтурган сиздин ак көз, кара көз, ак сакал, көк сакал, кырмурут жигиттердин, ак элечек апалардын, балдардын, ымыркайлардын ишеничи менен иншалла барабыз барабыз. Кудай кааласа. Эми 300 000 кол топтой албай калсак деп айтып аткандай, ошол 300 000 колдун ичинде сиздин да колуңуз болушу керек. Себеп бул мамлекет сиздин да мамлекетиңиз. Мына сиз менен жолугушканыбызга абдан кубанычтамын. Сиз президент болсоңуз, буюрса сизди Кудай колдосун, сиз департаментке, парламентке барыш үчүн Акаевге окшогон күчтүү партиялар менен биргесизби дейт. Жок. Биз либерал боло албайбыз. Либерал деген сөздү билесиздерби, эмне деген сөз? Я. Булар барекелде. Мына эң баштык деп айтты. Либерал деген сеники да туура, сеники да туура, сеники да туура деген позиция. Либеральный дейт. Анан радикальный деп бөлүнөт. Радикальный деген бир максатты койсо, ошого кандай күчтөрдү саттабасына карабастан чечкиндүү аракет жасаса, бул радикальный деп коет. Сен дагы жашай бер, сен дагы жашай бер, сен дагы жашай бер деп, сенин көз карашыңда туура деп, көрүнгөндө туура дей берсе, муну либерал деп коет. Мен андай либералдык көз карашта боло албайм. Мен консерватормун. Консерватор деген түшүнөсүздарбы? Эски кылымга арткан кыргыз каада салтынын тарапкеримин. Күчтүү борбордук бийликтин тарапкеримин. Либерал боло албайм мен. Баткендеги 275 метр жерге сизден мурун Танаев кол койгон экен, ошону билесизби дейт. Ким кол койгон болсо дагы ал жердеги эч нерсе өзгөрбөйт. Эч нерсе өзгөрбөйт. Ошол жерден депутат болгондор дагы кече сүйлөштү, аксакалдар сүйлөштү. Бул оюн.
Биз материально колдойбуз дейт. Баяман уулу деген жазыптыр. Эгерде колдой турган болсоңуздар, колуңуздардан келген жардамды беребиз деген кайдыгер эмеспиз десеңиздер, мына ушул жерде жүргөн мына Мирлан деген жигит жүрөт. Мына жерде азыр көрдүм эле Оразайым деген кыз жүрөт. Муну карындашыбызды көрүп калабыз экрандан. Кайдыгер эмес инсандар бар да ушул жерде, уютку болуп аткандар бар да. Ошолорго кайрылыңыздар. Кандай кылабыз деп.